Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына шайлоодо өттү дегендей, мен өзү кайрылууму журтчулукка ушу шайлоонун результаттары расмий чыккандан кийин билдирейин деген болчумун. Тилекке каршы кайсы бир учурларды эске алып, алдын ала bir sizlerge kayırlığını tura görüp oturam. Özünüzler көп болгондой, жакын арада эле bir İdris деген жигит, Исаков, ушунчалык мени журтчулукка коррупционер көрсөтүшкө аябай эле аракет кылып эле байма-бай интервьюларды берип атат. Мен унчукпай эле коёйлу, тарых тараза, эл тараза дегендей дейин десем, бул жигит biraz söz көбөйүп кетти. Негедир ушул мени коррупционер кыла албай эле абдан кыйналып жатат. Менин кандай иштегениме, ар бир койгон документиме, ар бир кетирген суммамы 3 президент микроскоп менен текшерген. Ошондо дагы мага коррупционер деген кинени тага албай коюшкан. Себеби ушунчалык так жакшы иштегенбиз. Өзүңүз жыйынтыгында ошол башка коюлган статьялары дагы быт-чыты чыгып жок болгон. Негедир ушул жаш жигит мени коррупционер көрсөткөнгө абдан аракет жасап жатат. Мен жооп бербей эле коеюн дедим эле, бирок анын кээ бир жалган маалыматтары шаардыктарды biraz ойлондуруп коюп атат. Анан көрүүчүлөр айтышты, бул ушундай бир заказ материал. Шайлоонун мындай БКЧКсы ошко иштары чыгып атканы көпчүлүктүн оюн ошол шайлоодон алаксыз түшүш үчүн чыгарылган атайын бир акция дегендер да болду. Андан тышкары ушу заказ берип атайын максаттуу түрдө каралап атат сени дегендер да болду. Эми мени көпчүлүк каралап көргөн. Бирок ишиң так болсо, элге кызмат кылсаң, эч кандай каралоо жукпайт деп эсептейм. Эми кеп башынан болсун. Ал жигит айтып атпайбы, Мелис Мырзахматов эмне кылып койду, бир аз иштесе иштегендир деп. Биздин команда иштегенде бардык тармак, мэриянын бардык структураларында каржылоо эселеп, bir neçe prosent, ондогон 20 алган процентинде эселеп көбөйгөн. Эми ошол убакта биз абдан спортту өркүндөтүү боюнча, жаштарды туура тарбиялоо боюнча абдан чоң иш-чараларды өткөргөнбүз. Ага күбө мына биз республикада тарыхта биринчи жолу ошол республикалык кубокту жана чемпионатты футбол боюнча утуп алганбыз. Шаардын бир канча жерлерине спорт залдары курулган, жана бир канча проектлердин башатын баштаганбыз. Мына футбол академиясы десек болот. Андан тышкары мына көптөгөн демилгелер менен чыкканбыз. Бокс академиясын куруу боюнча проектлерибизди даярдаганбыз. Андан тышкары ушу жаштардын демилгеси менен ар бир федерацияга өзүнчө бир спорт зал куруп берип, тогуз корголго, шахмат федерациясына, коюңчу бардык федерацияларга жерлер ажыратып берилип, ага спонсорлор аркылуу жергиликтүү бюджеттен кылып, ар кандай финансированиянын жолун таап, бардык федерацияларды спорт залды кылуу боюнча чечим кабыл алынган. Ошол мезгилде өзүңүз билесиздер, шаардын көптөгөн алыскы райондоруна дагы спорт залдар курулган. Ошо Жапалакты айтабызбы, же Төлөйкөндү айтабызбы. Андан тышкары чоң стадиондагы капиталдык ремонттон өткөн, спартакиадалар байма-бай өтүп, республикалык спартакиада дагы ушул Ош шаарында өтүп, абдан жогорку көрүүчүлөрүбүздүн, күйөрмандарыбыздын баасына ээ болгон. Эми мына көрүп турасыздар, мен айтып коеюн. Мына бир гана спорт тармагына багытталган каражат.
2008-жылы болгону $198.000 акча каражаты каралган экен. Biz 2014-жылы бюджетін біз қарап бергенбіз, дээрлик $500 миллион көтөргөнбүз. 2,5 эсеге каржылоону. Ал эми ошондон 6 жылдан кийин 2020-жылкы көрсөткүчтү карап коюңуздар. Дээрлик $80-90 миң түшүп кеткен. 6 жылдан кийин түшүп кетип атат. Биз кеткенден кийин. Биз 2,5 эсе спортко болгон каражатты, финансированияны көбөйтүп кеткенбиз. Мына биздин ишибиздин жыйынтыгы. Анан куру сөз менен эле керек болсо элге эч бир кызмат кылбаган адамдар эле биздин эмгегибизди чие салгысы келгени туура эмес. Эми ошол жогоруда кеп болуп аткан аянтча боюнча айтадыган болсок, мына Токтом 2012-жылы Мырзахматов да менин ордумда башка адамдын колу турат, бирок чечимди биз чогуу коллективден кабыл алганбыз. Ушул жерде жазылып турат. Карате федерациясына конкурстук жол менен ошол жер аянтчасы бөлүнүп берилсин деп. Ажыратылып берилсин деп. Конкурстук, аукцион менен конкурстун айырмасы чоң. Бул жердин бардыгын урду сокту кылып, мыйзам түшүнбөй эле айта берген болбойт. Конкурс деген сөз бул ошол багытында да гана пайдаланылат. Спорт залы дедим, демек спорт залы. Балдар бакчасы, балдар бакчасы. Аукциондо сатылса, анда алган тарап жеке менчик ээси каалагандай пайдаланат. Ошону кийин каалагандай пайдаланылып кетпеш үчүн биз конкурстук түрдө берип жатабыз. Жер участогун максатка ылайык гана пайдаланылсын деп. Бардыгы белгиленген мэриянын берген тартипте гана долбоорлору бардыгы макулдашылсын деп. Келишимдин шарттары бузулган учурда мыйзам тарабынан белгиленген тартипте мэрия кабыл алган токтомун алып таштоо укугуна экендигин эске тутууга милдеттендирилсин деп. Мына башкача айтканда, конкурстан жеңип алган тарап бир гана спорт зал курууга гана милдеттендирилген. Көп кабаттуу үй же сатып берүү жок, андай маселе бул жерде каралган эмес. Негедир каралоочу тарап бир-эки гана пунктту окуп, калган пунктту окубай аттап өтүп кетип атат. Ушудан эле жанагы биздин көрөрмандардын каралоо максаты дегени туурага окшоп кетип атат. Мына 12-жыл. Биз бир эле бул федерация эмес, бардык федерацияларды ушундай өзүбүз спорт залы менен камсыз кылабыз деген биз. Анан социалдык объект деп жатат. Ал жер менин эсимде жок. Мына ушул жашка келдим, менин эсимде элес буласкана бар. Ошол азыркы Кулатов турган шаарчасы, западный микрорайон турган жер толугу менен ошол жер ипподром эле. Андан кийин Папан айыл өкмөтү Кара Суу району Ош областына караган ал жерлер. Анан өкмөттүн токтому менен шаардын ичи болуп атканына байланыштуу ал жерлер толугу менен шаарга өткөрүп берилип, ипподром, областтык ипподром Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн аймагына жылдырылган. Демек, ал жердеги аймактын бардыгы шаарга өтүп, шаар андан кийин Кулатов кичи районун салган. Кулатов кичи район, ал Мырзахматов кичине мектепте окуп жүргөн мезгилинде эле ал процесстер жүргөн. Эч кандай социалдык объект деген ал жерде жок, и болгон да эмес. Анан ал жерде дагы бир айтып атат, ээси жок. Баягы собственник не установлен деген жерин көрсөтүп алып айтып атат. Мына жер кодекси. Менчик, мамлекеттик, жеке менчик, муниципалдык жана башка менчиктер болуп бөлүнөт. Эгер айылдын аймагында, поселоктун аймагында, шаардын аймагында жерлердин бардыгы
мамлекеттик жана жеке менчиктен чыккан бардыгы муниципалдык менчик болуп эсептелет. Көрүүчүлөрдүн башын айландырып, билип билбей, ар мыйзамдын башын чапчып, элди адаштырбаш керек. Андан кийин анын багыты деп турат мына 12-чи статьяда. Багыты ошол орган, берген орган тарабынан гана өзгөртүлөт деп турат. Эми буга да кайра кайрылып келебиз. Урматтуу туугандар, жалган маалымат айтуу, элди башын айландыруу, ак жерден бирөөнү күнөөлөө, ал туура эмес. Жердин бардыгы сатылат. Эмиңе болсо да сатылат. Сатуунун жолу бар жанагындай, аукцион жолу. Же болбосо конкурс жолу. Конкурс жолун дагы бир жолу айтып кетейин. Ошол багытта гана пайдаланылат. Алган адам башка багыттын өзгөрткөнгө укугу жок. Мен жерди Өзбекистанга же Тажикистанга сатып бергенсип, жер сатар деген мага жарлыкты илгиси келип, баягында аракет кылганы болбойт. Ал мен бир адамга сатып, же Өзбекистанга же Тажикистанга сатып бергендей көрсөткөн туура эмес, алынсы эч качан ишке ашпайт. Демек, биз могу токтомдун негизинде, то есть жер кодексинин негизинде, могу токтомдун негизинде мынабы өзүбүздүн токтом менен жерди конкурстук жол менен тандоо, ким жакшы спорт сала алат деген башкача айтканда негизде тандап биз ошол федерацияга бердик. Андан кийин мына келишим ошо коомдук бирикме менен мэриянын келишими жазылып турат. Келишимдин биринчи пунктунда келишимде көрсөтүлгөн жер тилкесине ар кандай курулуштарды куруу регламентине шайкештирилип, жерди пайдалануу жана курулуш үчүн эрежелерине ылайык спорт зал куруу үчүн сатылат деп. Спорт зал куруу үчүн сатылат. Үчүнчү пунктта жазылып турат. Келишимдин шарттарын толук аткарууну кардардан талап кылууга укуктуу деп жазылып турат. Башкача айтканда мэрия укуктуу. Андан кийин пунктларында баса белгиленип көрсөтүлүп турат. Кардар тарабынан келишимдин шарттары аткарылбаганда, ошондой эле милдеттерин тиешелүү тартипте аткарбагандын натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толуктоону же белгиленген тартипте ушул келишимди бузууга жана бузууга байланыштуу келтирилген зыяндын ордун төлөп берүүнү талап кылууга укуктуу деп. Керек болсо ал жерде келишим аткарылбай калганда бүт бардык мамлекет тараптан эгер зыян тартылса төлөп берүүгө милдеттендирилип жатат. Эми үчүнчү пунктун дагы айта турганым болсо, келишимдин биринчи жана 1-4 пункттар көрсөткөн шарттарды катуу сактоого милдеттүү. Башкача айтканда, алган тарап ошол шарттарды строго должен соблюдать. Мына келишимде баары көрсөтүлүп турат. Жер тилкесинин аймагында жайгашкан дарактарды жана башка көп жылдык жашыл көчөт дарактарды кыйбоого милдеттүү. Керек болсо ал жердеги дарактарды кыйганга дагы тыюу салынган бул келишимде. Эми жоопкерчилиги тараптарга тиешелүү эмес себептердин натыйжасында табигый жана башка кырсыктардан улам келишим шарттары аткарылбай калганда сатуучу тарабынан кардарга кайтарылуучу сумма айрым шарттарда милдеттерди эске алуу менен сүйлөшүү жолу менен чечилет дейт. Керек болсо тараптар аткарбай калганда акчасы кайтарылып берилиш жагы да тараптардын ушул келишим тарабынан каралбаган жоопкерчилиги жана укуктары милдеттери Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык аныкталат деп турат. Дагы 5-чи пунктта келишимдин шарттарын кардар тарабынан белгиленген тартипте аткарылбаса сатуучу бир тараптуу бузууга укуктуу деп.
Башкача айтканда спорт зал салбай койсо жөн эле жерди кайра алып, акчасын кайтарып берип коюш керек. Ошого толук укуктуу деп мына келишимде жазылып турат. Негедир биздин журналист келишимдин айрым гана пункттарын окуп, элди башын айландырып, негизги пункттарын аттап өтүп, элди башын айландырганга аракет кылып жатат. Эми мына 2012 жылы ошол жерге Жакшынакай, ошол жердин тургундарынын, Кулатов кичи райондорунун тургундарынын кайрылуусу менен, жаштардын кайрылуусу менен ошол жерге Жакшынакай спорт залы салуу боюнча аукциондо эмес, конкурстук жол менен ошол жер берилген. Ошол жерге спорт зал керек деп. Андан кийин эмне болуп атат? Биз 2014 жылы командабыз менен кетип жатабыз. 2014 жылы командабыз менен кеткенде, бул июль айында 2014 жылы моундагы туруп бир адамга сатып жиберип атат. Андан кийин путташтырып 2019 жыл 10 октябрда дагы бирөөгө сатып берип атат. Дарбонов Мирланбек Абдыкамытовичке. А федерация Ергешбаев Жауланбек Махмудовичке сатып жиберип атат. Мынакей. Эми угуп коюңуздар, бул айтып атат. Чиновниктер ушулантып жерлерди сатып эле анан кийин элди спорт залсыз калтырып атат. Жана башка балдар аянтчасыз калтырып атат деп. Эгер биздин команда ошол жерге жападан жалгыз талап менен спорт зал курулуш талабы менен берип атса, демек биз кеткенден кийин ошол талаптардын бардыгы көзөмөлгө алыныш керек эле. Эми силерге мен үйрөтүп коеюн. Кандай тартипте болуш керек? Мына 2021 жылы мына кече жакында 15 февралда мына госакт алынып атат. Анан эң кызыгы бул госактка турак жай куруу үчүн деп берип атат. Башкача айтканда баштапкы маани маңызы толук бурмаланып, толук жокко чыгарылып туруп, андан кийин бурмаланып туруп, турак жай үчүн деп берилип калганы бизди аябай таң калтырат. Анан Мырзахматов кеткенден кийин деле таягын кармап, ошол жердеги кароол болуп отура албайт да. Урматтуу тургундар. Мына негизгиси бул коомдук фондко эмес, коомдук бирикмеге берилген. Коомдук бирикменин уставында моунтип жазылып турат. Федерация не вправе распределять полученную прибыль между своими членами, а направлять ее на реализацию целей, ради которых эта федерация создана. Федерациянын өзүнүн уставы. Демек, жыйынтык, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу калайык калк. Эң жаманы жалаа жапкан. Эми мага көпчүлүк мына мурдагы бийликтер жалаа жапканга аракет кылган. Анан негедир ушу 3 президент микроскоп менен карап, Мырзахматовдун коррупциясын таба албай койгонду жатып тура калып эле бир журналист таап алганмыш. Анан баягы жалган чындык шымын кийгичең, жалган дүйнөнү кыдырып чыгыптыр дегендей, анын жалган маалыматы дүйнөнү кыдырып чыккычаң биз карап турдук. Анан каерге чейин жетет экен, дагы эмне деп калп айтат экен депчи. Мына бүт документтер биздин колубузда турат. Эгер кызыктар тараптар болсо, биз беребиз. Демек, жолу кандай? Ошол Кулатов кичи районунун тургундары, мына эгер ошол жерде дамком болобу, аксакалдар кеңеши болобу келсе, мен бүт документтерди берем. Bunun назначениясын өзгөрткөнгө укугу жок болчу.
Ошо менден кийинки мэрлер мына 2021-жылы, 2020-жылы болуп атат. Алар эгер өзгөртүш керек болсо, сатуунун жолун өзгөртүш, аукцион аркылуу сатылып, бир канча кымбатка сатылыш керек болчу. Бу бир. Экинчиси, ал эгер сатылса, анын багыт өзгөрүшүн шаардык совет деген бар, шаар куруу советинен өтүп, анан башкача токтом чыгыш керек болчу, моундай эмес. Спорт залы куруу эмес, могу жерге турак жай куруучу дегендей. Мына дароо эле турак жай болуп өзгөрүп кетти. Могу токтом ошо биздики боюнча калып атат. Демек, бунун бардыгы мыйзамсыз. Менин дагы тарапта ушундай коругойм ошол жердеги жашоочулардын укугун. Себеби биз ал жерге бир гана спорт зал курулсун деп бергенбиз. Анан кандайдыр бир алдамчылык, мошенничество жол менен ал жерге башка объекттердин курулуп кетишине биз да каршыбыз. Дагы бир жолу айтам, ошол Кулатов кичи районунун аксакалдар кеңеши, аялдар совети, жаштар кеңештери келип, мендеги документтердин бардыгын алып кетип, бүгүнкү бийликтен, менден кийинки бийликтен кандай жол менен махинация болгондорун кайра ордуна коюп, спорт зал курууну толук талап кылыңыздар. Андан кийин дагы бир айта турган кеп, урматтуу туугандар, мен эмне иш жасасам, элдин пайдасына, шаардыктардын пайдасына жасаганмын. Бизде эч качан жеңишинен сатып берүү, башка кылуу деген болгон эмес. Анан ар бир жер мен эч кимге бекер берип коюуга, же болбосо белек кылып берип коюуга укугум жок. Ошо федерация болобу, башка болобу, мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте гана мен сатышым керек. Болгон. Же аукцион, же конкурс жолу менен. Конкурс менен аукциондун айырмасын мен силерге түшүндүрүп бердим. Урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу айтам. Эгер мына биз мына данныйларды көрсөттүм. Биздин команда жасаган иш эселеп, проценттеп эмес, эселеп болгон. Эгер кимдин көзү көр, кулагы дүлөй болсо, мына бир гана спорт тармагындагы биздин жетишкендиктер секирикти көрсөттүм. Бизден кийин 6 жылдан кийин 30%га ошол каржылоо түшүп кеткен. Көтөрүлмөктүр ма, кайра түшүп атат. Мына бир эле спорт жаатындагы биздин каржыларга жетишкенбиз. Ал эми бардык тармакты алып көрүңүздөр. Бардык тармакта биз эселеп биз натыйжа алганбыз. Аны мына документтерде көрүнүп турат. Эгер кимдир бирөө бакырык чакырык менен жалган ачкыйкырык уусуроо менен бизди каралагысы келсе, биз бат эле моундай фактылар менен оозун жапкырып коебуз. Өздөрү уят болуп калышат. Мен Кулатов кичи районунун жашоочуларын күтөмүн. Качан келсе, мен могу документтерди толук өткөрүп беремин. Кекиртектечүү жооптуу кызматтарды кекиртектеши керек, кайрадан кустуруш керек, бул элге иштеши керек. Себеби биз элге иштесин деп бергенбиз. Аны жеңишинен биз кеткенден кийин сатып берсин деген эмеспиз. Хотя ошол сатылып атканда дагы ошол органдар карап көзөмөл кылыш керек эле. Шаар куруу кеңеши, архитектура, госрегистр жана көзөмөл органдар. Ушунун бардыгын карап, ушундай көз боемочулукка жол бербей токтотуп калыш керек эле. Андан кийин баягы жеген жеп кетип, ушундай бир элдин камы менен жасалган иштерди жокко чыгарууга болгон аракеттер эч качан ары каттап суу кечпейт. Ошондуктан мен башымды бийик көтөрүп, моундай документтердин негизинде силерге барын айтып бере алам. Кайрадан көрүшкөнчө чоң урматым менен уулуңар Мелис Мырзахматов. Рахмат.